Саламатсыздар урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен үчүн сонун маек болгону турат. Анткени өзүңүздөр буга чейин көрүп жүрсөңүздөр керек. Мондай дизайнерский байпактардын негиздөөчүсү жеке ишкер Кундуз эжеке келди бизге. Эже саламатсызбы? Экөөбүз көптөн бери жолуга албай бүгүн жолуктук. Мына эми ушул тууралуу буга чейин деле балким көрүүчүлөр маалымат алгандыр, бирок өзүңүздан дагы бир аз маалымат алып, бул носкилер, байпактар качан чыкты, эмненин негизинде мындай эмненин идея каяктан келип чыкты дегендей да, ошону кененирээк айтып берсеңиз болот. Эми эң негизги биринчи ирет ыраазычылык билдирип кетейин. Ушундай чакырып ушу маекке мени канча күндөн бери жолуга албайчумун эле, бүгүн жолуктук. Эми бүгүн насип кылыптыр. Эми айта кетчү нерсе, көп эле источниктерде чыкты, каяктан кандай башынан чыккан. Эми дагы бир жолу кайталап кетейин. Эми балким айтылбаган сөздөр калган. Ошондуктан эң негизги көп жыл мен ушу чет мамлекеттик мекемеде эмгектенип келгем. Анан ушул жумушка байланыштуу чет мамлекетке көп ушу сапарларда ушу негизи ар түстөгү байпактар ошол жакта мода экен. Бир ушу мындай карасак бир 5-6 жыл мурун экен. Ошондо эле бизге Кыргызстандан баргандан кийин бул бир мындай жат көрүнүш болчу. Мындай ушул байпактар кантип кийет? Эми биз өмүр бою Кыргызстанда кара анан жанакы боз түстөгү байпактарды кийип жүргөн адамдар болгондуктан, анан ушундай ачык түстө кантип байпак кийет деп мага да аябай эме келген. Бирок ар сапарда ошо өзүм болобу же жолдошум менен кээде каттаганда ушул нерсе аябай бизге көзгө жакшы, жагымдуу көрүндү. Анан негизи ушуну Кыргызстанга алып келсек деген бир максат көздөй баштадык. Анан эметкенден кийин эле ал учурда иштеп аткам. Башка компанияда, ушу чет мамлекеттик компаниясында. Анан ушу 3-4 жыл мурун жолдошум Кореядан түз байпак ташычу Кыргызстанга. Анан ошо чоң ири дүкөндөр менен Кыргызстанда иштеп. Ошондой түстүү ошо жок, ошондо анан ошо анализ кылып байкап турсам, жалаң эле кайра эле кара байпактар экен, боз байпактар. Эми боз байпагын бир аз ачык түсү болсо албай калышат экен. Анан ар дайым эле ушу экөөбүз маектешкенде сурачум, ачык түстөгүн алып келбейликпи десем, жок, анда өтпөй калат, сатышыбыз токтоп калат деп. Анан ошо ойлонушуп аябай ушул тарапта аябай изилдөөлөр жүргүзүп, кандай болот, Кыргызстанга алып келсек кандай болот деп, ушу бир 2,5 жыл мурун биринчи ушу Кыргызстанга биз түстөгү Yosox Hot Sox деген брендинде алып келдик, көрөлүк деп. Негизи кандай болот? Эми ичибизде уже планда бар эле, өндүрүштү баштайлык деген. Ал кезде бизде уже тест түрүндө жиптерди алдырып аттык. Кореяда иштеген эксперттер менен жолугуп аттык. Анткени өндүрүш деген бул багышкан нерсе. Биз өмүр бою баягы сатышта иштеп жүрүп, сатканды билебиз, өндүрүшкө эч качан кирген эмеспиз. Ошондуктан көп консультация алдык. Кандай кылыш керек, кандай туура болот, кандай жабдыктар керек, сапаттууна жараша кандай эмелерди кылышыбыз керек, иш аракеттерди деген ошондой эмени көздөп ушу көп кишилер менен жолугуп аттык. Анан ушу 2,5 жыл мурун алып киргенде ушу ар түстүү биринчи коюлду чоң ири дүкөндөрүнө, Глобуска. Аякта мындай акырын сатылып атты да. Эми баягы көп түшүнбөйт, барып карап атышты. Бирок баягы эми цифра деген бар да, аны алып дайылбайт экенсиң, анан көрүп, албетте кээде маанайыбыз түшүп атты. Ушу биз чыгарсак өтмөк кандай өтүшү, кандай болот, биздин негизи коом кандай кабыл алат деп. Бирок ага карабастан биз ошол тарапта иштеп аттык. Жок, башташыбыз керек деп максат койгондон кийин анан эң негизги план боюнча биз деген февраль айында, 20-жыл февраль айында чыкмакпыз. Ошого уже балдарды топтоп, ошо айткан жана специалисттер келип Кореядан үйрөтүп балдарыбызды. Мына фабрикабыз баштайт деп атканда жана карантин чектөөлөрү кирилип калды. Ошондуктан аргасыз болдук баарын жапканга. Эми баягы биздин топто болгон командабыз кетип калбасын деп 30% маянасын төлөп турдук. Бир аз да болсо социалдык жактан да жардам болуп турсун.
ошондо кандай Кыргызстан негизи эле кандай эмеге душар болду, кыйынчылыктарга. Анан ошондуктан ошо жылып анан күзгө туура келди. Ошондо айтсак жыл айлана элек биздин иш баштаганыбызга. Эми ошо күзүндө 20-жыл 1-сатыкка чыкканда эле ошо бир жумадан кийин эле келип баштады бизге. Ошондой эжеке айтсаңыз мындай, биринчи эле сиздер станокту алып келдиңиздерби? Анан ошол именно мына дал ушундай дизайнерский байпактарды чыгаруу ошол эмнеден улам келди да? Мындай жөн эле түстүү байпактарды эмес, мына мондай көрүп атабыз го азыр интернеттен баарыбыз эле. Эми жакшы суроо узаттыңыз. Анткени эң негизги ушу биринчи станоктор келди, андан кийин жанакы сырье базасы келди, жиптерди алдырдык, бүт керектүү нерселерди калган жабдыктарды алдырдык. Команда топтолду. Анан негизгиси ошо биздики биздин коомго, биздин менталитетибизге төп келген нерсе. Ушул нерсе бизге жакын болсун, бир жаңы мода кирилсин. Анткени байпак дегенде эле биз баягы бул жаңы бир түшүнүк болуп калды азыркы учурда. Дизайнерлик байпак, ошак байпакка да сүрөт түшөбү, мисалы ошакка да жазсак болобу депчи. Анткени мындай карасак бүт жерде модасы бар. Өзгөчө айымдар билет болушу керек, мисалы көйнөктө болобу, ар сезондун тренди болот, ошо болгондон кийин өтөт. Ошол сыяктуу бул носки дүйнөсүнө дагы мода киргизелик деген да максат. Андан кийин баягы уже ачылып баштап бүт иш аракеттери жүргөндөн кийин эми миссияны да ойлондук биринчи. Биздин ар нерсенин бир башында максаты болуш керек. Биздин компаниянын максаты ар бир жараныбызды ушу биздин дизайнерлик байпак аркылуу бактылуу кылыш. Ошонун атынан да ушу эме келип чыккан бренди Lucky Socks деп. Англисча котормосунда удачливые носки, счастье приносящие носки деп. Анткени эми азыркы күндө биз баары эле серепчи болуп, баары эле бул жаман, тиги жаман деп эле ушунчалык жашообузду негатив болуп кетти. Жок, эжеке, мен мындан ушул суроомо жооп ала албай атам да, эмне үчүн мына ошол айген, сода болсун, нет только кымыз деген ушуларды түшүрөлү деп чечтиңиздер? Эмнеден улам идея келди? Негизги идея бул деген жанакы биздин коомго туура келген, биздин ностальгия алып келген. Анан ошо көргөндө эргүү алуу деген. Вдохновение деп коет орусча, ушуну көрүп вдохновляться этип, мисалы, эмне үчүн кайра эле суроо узатсак, эмне үчүн айген? Айген деген бул биздин жакын кыргыз менталитетине жакын да, той баштыгыбыз дегендей, Анткени ушу баягы эң башында дефицит убагында эң көп ушу айген пакет келип тур, ушу Кыргызстанга түшүп тур. Негизи бул деген өзбек бренди болуп саналат. Кытайский деп көп эметчи. Анткени ошондо ушунчалык бизге жакын болуп калган да, мисалы айген. Балким азыр бул айген же бул сода болсун, же башка бир эмелер Казакстанда же Россияда муну түшүнбөстүр. Бирок биздин биякта Кыргызстанда жашап туулуп өскөн жарандарыбыз бул нерсени жакын кабыл алат да. Анан муну мындай эле баягы сүрөт тартыш эмес, чыгарыш да. Бизде ушу креативный бөлүмүбүз бар. Аякта таланттуу художник балдарыбыз иштейт, дизайнерлерибиз иштейт. Ошо командаңыздарда канча адам иштейт деп айтат? Командада азыр бир 5ке жакын адамыбыз бар. Анан аутсорсингде да кишилерибиз бар. Баягы алар эмелерин берип, ойлорун берип, анан биз ошолор менен чогуу креативный отделде иштеп чыгабыз. Негизи көп модельдер келет, көп варианттар келет. Биздин өзүбүздүн эле сатып алуучулардан да көп келет, Instagram баракча аркылуу. Ошонун арасында тоже карап, иштеп, ошо туура болобу, туура болбойбу, бизге ошону кандай чагылдырсак болот. Ошону туура жеткизе алабызбы, мисалы, ошондой нерселерди. Анан дагы айта кетчү нерсе, дизайнерский носки биздики производстволук жак кубаттуулугубуз бир аз чектелүү болгондуктан тилекке каршы биз конвейерный производство эмеспиз да. Миндеп, 10 миң деп, 100 миң деп чыгаргандай. Бул чыккан нерселер, бул штучный товар десек туура болот да. Бул деген бүт бары кол менен автоматизированный системабыз жок. Бул ар нерсе ушундай эмел менен, кол менен ар бир байпак кармалып чыгат да. Ошондуктан бул ручная работа, handmade деп коет го азыр, ошого
туура келет. Жана кадр сыртында да сүйлөшүп аттык. Илим Карыпбековдун да Инстаграмда пост жазганда хэштег калтырат го. Ошондой сыяктуу дагы заказ менен дагы тигет экенсиздер, Туура, азыркы учурда ошо кээде производстводо станокторубуз бошоп калса, кээде ошондой заказдарды алып атабыз. Мындай жеке заказдарды жасуусу менен ошо көбүрлөр бул жаңы нерсе болуп атат. Анткени ар бир жаранга ушул эле бакыт алып келет го, бакыт тартуулайт го. Эгерде мисалы туулган күнү болсо, өзүнүн аты менен ушундай бир носки алса. Ал носкилерди кымбат жасайсыздарбы, мындай штуктап чыгат да алар, же кандай болот? Ушул эле баада болобу? Ошо проекти жакында башталат, анан ошо баасын азыр бучуп атабыз, кандай болот. Негизи мындай минимальный партия менен аз түрдө уже заказ алып баштадык. Мисалы азыркы күндө федерация жудо ошо олимпиадага даярданып атышат, ошолорго спортсмендерге тик заказын алып, ошо бутмасын алып иштеп чыктык. Баскетбол такымы дагы аларга дагы ошо байпактарын жасап эметип атабыз. Азыр Кундуз эже Казакстанда кызыгып атыптыр, бул байпактарга? Азыркы күндө ооба Казакстанда да сурооптолуулар келип түшүп атат. Анткени эми аларга деле мисалы бияка жакын арада эле аябай белгилүү бир тиктокер кыз келип кетиптир. Анан ал өзү бизге жазып кайрылды. Мага аябай жакты, Казакстанга качан келет, биз күтүп атабыз силерди деп. Башка эмелер дагы алардын медиа жакта порталдарга да биздин носкилер кетип атыптыр. Аяктан да биздин ошо досторубуз, тең туштарыбыз, партнерлорубуз көбүрлөр жөнөтүп ийет. Силердин байпакты биякта катуу талкуулоо жүрүп атат. Силердин ошол жакта деле бирок азыркы күнгө чейин жазылып атат. Бул фотошоп деп. Мисалы Кыргызстанда деле башында чыкканда көбү ошо биз баягы маалымат бериликтен мурун ушундайлар келип атты. Бул наклейка, фотошоп депчи. Ошондуктан эми бирөөнү ачып көрөзөйүн азыр бияктан деле сразу. Мисалы бул носки өзү токулат, токулганы мына. Бул өзү токулуп чыкканы. Жууса дагы кетпейт, өчпөйт, Анткени жиптердин сапаты да ошого ылайыктуу. 80% пахта, хлопок. Ошондуктан биз ушу сапатына дагы чоң маани беребиз. Анткени ушу эми стандарт боюнча мисалы Корея дүйнө жүзүндө биринчи орунда алат экен. Эмнеге дегенде баягы эле жиби. Мисалы бизде чыккан жиптер ушу Кореядагы специалисттерге жөнөтүп, алар көрүшүп да өздөрү деле айтышат. Мисалы эми сенин байпагың менин байпагымдын эч айырмасы жок. Бирок негизи бир нерсесин түшүнбөй дейт. Эмнеге кыргыз эли сенин байпагыңды албайт, менин байпагым көбүрөөк алат деп дегенде деп. Кээде ал сөздү укканда албетте кичине жүрөгүң сууп кичине эметесиң да, ызаланасың. Эмнеге Кыргызстанда чыккан нерсени биз көп эметпейбиз, импортко мындай көбүрөөк жакыныраак эметет да бизге. Чыгарганда эле өтөбү өтпөйбү деп мындай бир аз сарсанаа болдуңуздарбы же дароо эле өтүп кетерине мындай элге жагарына көзүңүздөр жеттиби? Негизи ичибизде ошо ишенич болду. Албетте мындай көп деле мындай эмеге баткан жокпуз сарсанаага, өтпөй калабы деп. Анткени бул нерсе негизги максат дагы ошо инновациялык бир продукт жаратуу. Баары эле окшош болуп стандарт болуп кетти. Жашообуздан бир жаңылануу болсун, инновациялык бир продукт жараталык Кыргызстанда, бир эргүү тартуулайлык, бакыт тартуулайлык деген максатыбызды койгондон кийин ошо албетте ушуга жетебиз деген биринчи чыкканда эле канча түр чыкты, анан канча штук чыгардыңыздар? Каяка сатка каяка койдуңуздар? Ушу биринчи чыкканда бир 4-5 түрү чыкты. Башында анан эң негизги ошо биздин өнөктөшүбүз Глобус ири чоң дүкөнүнө коюлду. Азыркы учурда да ошол жакта сатылат. Ошол жактан эле биринчи сатыкка чыгып, ошо эл ошол жактан көрүп баштады. Андан кийин эле ошо сүрөткө тартышып, анан интернет аркылуу таркап. Эң жакшы жаккандан өтүп аткан ушул 2 түр болот да ошондо. Эми биздики дизайнерский саналуу гана санда чыккандыктан биз баягы эскилерди уже мисалы чыгарбайбыз да. Ошондуктан баары бир дизайнерский кийим эми билебиз да бул деген 5 кийимби, 4 күнөкпү, 10 күнөкпү уже саналуу дизайнерский. Бул да ошол форматта. Баягы деле мурун эле мисалы эме чыгандар азыр дагы эле чыкпай эле, бул баягы калгандарынан
силерге көрсүн деп ала келген эме менен. Азыр кандай түрлөрүн чыгат? Азыр жаңылар чыгып атат, жаңылануу болуп атат. Эми мындай кандай вдохновение келгенде, биздин эргүү келгенде, биздин креативдүү бөлүмгө ошондо катуу талкуулап, талашып, туура болобу, кетеби, кетпейби, кандай кабыл алат, ошо нерсе негизи чыгармачылык жактан туура нерсеби да, туура эмеспи, ошо нерселерди карап, анан бекитилгенден кийин анан тиги эмеге производствого жөнөтүлүп анан чыгара баштайт да. Анан башында да айта кетчү нерсе, ошо чыкканда көп ошо талкуулоолор, ошо көп ишенбей, ушунун носки бар бекен, бул жөн эле фотошоп окшойт, жөн наклейка окшойт, бул жөн эле интернеттен алып коюп коюшкан деп, анан ошондуктан башында көп ишенбей, анан биз маалымат берип, ушу бизге фабрикага келишип, көрүшүп өндүрүштү. Андан кийин уже эметип калды. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул биякта мына ушу Кыргызстандагы бир айтчу нерсе, буну да бир жаңы бир направление катары алып кирип атабыз. Ушу байкоо жүргүзгөндө биздин Кыргызстанга көп учурда чет мамлекеттен конокторубуз келет экен. Анан конокторубуз келгенде эле биз стандартты түрдө камчы менен чапан, калпак берет экенбиз. Анан ал киши мисалы өзүнүн мамлекетине келгенде аны кийбейт. Аны сандыкка коет. Эми аякта сандыкчык болуш керек. Бир сувенир катары коюп полкасына ошо боюнча калат. Алсчандылат. Эми ал кийбейт болуш керек эми мамлекетинде. Эми ушунун жанында ушу биздин байпактарды да ала кетсин деп. Албетте биз дагы ошо арасында жок экен. Мисалы Дочь советская Киргизия Чуйковдун атактуу картинасын чыгардык. Кыргыз инструменттери азыр чыгып атат. Мисалы ушул байпакты кийип кеткенде ошол адам өзүнүн мамлекетинде албетте баары байкайт кандай байпак кийип жүргөнүн. Анан сураганга аргасыз да, бул эмне байпак кайдан алдың деп. Анан ал киши албетте Кыргызстан тууралуу да айтып бергенге да аргасыз да. Эми айтпайт болуш керек, жооп бербейт болуш керек. Эми айтпай эле коеюнчу, каяктан алгам дегендей айтып берет да. Ошондуктан биздин тарыхыбызды да, баягы биздин Кыргызстандын, бул мисалы боз үйдү бияка түшүргөнбүз, ушу чагылдырганга аракет кылдык. Бул эмне экен, ошого айтып берет. Бул Кыргызстандын ошо тарыхы, эмне үчүн ушундай, эмне үчүн тоолор, мисалы ошого дагы ошондой максат менен дагы ушу Кыргызстанды эметкенге таанытуу, ошондой эле башка ошо чет мамлекетке кеткен учурда ошо Кыргызстандын биздин маданиятыбызды, биздин тарыхыбызды ала кетсин. Инструмент дегенде комуз чыктыбы? Азыр ошону иштелип чыгып атат, азыр жакын арада. Эгер чыкса мындай терс пикир алабыз деп деле ойлойсуздар, эмне үчүн мындай Кыргыздын улуттук комузун носкиге байпак негизи ал деле бар. Азыркы учурда деле кээде келип атат, бирок биздин негизги основной клиенттерибиз андай картина потребителя деген бар. Аны биз да изилдеп карасак, ошондо терс пикир айткан кишилер негизи эле биздин байпактын сатып алышпайт андай кишилер. Бизде алгандар каршы караганда наоборот эмелер да, как раз творческий адамдар. Баягы ичинде манифести бар, айта албай баягы ички дүйнөсү мындай бош болуп, ачык болгондор ошолор гана алат. Ошондуктан эми аны деле пикир катары кабыл алабыз. Бирок бул баягы дагы чыгармачылык эргүү деп аткандан кийин бул нерсени мындай азыр бир аз биз трансформация кылышыбыз керек оюбузду. Баягы эски бир түшүнүктөн кетишибиз керек. Бул болбойт. Негизи эле мындай рамкадан чыгышыбыз керек. Ошондо биздин өнүгүүбүз ошондо болот. Ошондо астыга жылабыз. Эми дагы алдыда кандай пландарыңыздар бар? Эми негизги основной планыбыз албетте бул деген Кыргызстан рыногу эле эмес, эми жакынкы жана алыскы мамлекеттерге экспортко чыгыш. Ошондой эле биякта баягы биздин өнүктүрүү кабаттуулугубузду көбөйтүү. Ошондой эле Кыргызстанга максималдуу түрдө сапаттуу биздин продукцияларды эметкенге жайылтууга.
бар болчу да пландарыбыз. Эми кетсек, биягыбыз эметип кетет да, баягы. Баары бир башында турбасаң, качествосы түшүп кетет, тия түшүп кетет, анан бир аз атын чыгарып коюп эле эметкен эмес, прям до конца. Ошо анан муну кичине бул эмгектеп аткан бала да. 1 жыл болду элек, 6 ай болду, жаңы эле бутуна турайын деп аткан, таштап кете албай, ошондуктан муну баягы жакшы системага куюп, азыр стандартизация киргизип атабыз, кайдзенге азыр ушу проекттерге жазып атабыз. Максималдуу түрдө башка бир форматка мындай компанияга киргизелик депчи. Кундуз эже, эми дагы башка түрлөрү чыгабы, ушундай чыгарсаңар деп сиздерге идея айткандар болобу? Эми түрлөр боюнча айта кетсем, негизи азыркы учурда бар биздин ассортиментный эмебизде, линейкабызда жөнөкөй носкилерибиз бар. Классика түрү, кара, биз жакшы көргөн боз, ак түрлөрүндө бар. Ортопедический форматта чыгардык, классический азыр жаңы форматтарда иштелип чыгып атат. Негизи сапаты боюнча Кореяда менен бир деңгээлде турат, бирок баасы арзан да, мисалы корейский байпактарга караганда. Ошондуктан мунун жанында да айта кетчү нерсе, ушуну эметейин дегем, анткени көп ошо суроолор түшөт. Негизи бул дизайнерский носки, анан жазуусу бар носки деген форматыбыз бар. Ошолор мисалы баягы бир аз биздин коомубузда түшүнбөстүк болот да. Эми дизайнерский дегенде буякта мисалы биздин балдарыбыз бир жумалап аябай эмгек талап кылат да, мында дизайнерский носки. По технический жактан ограничениялар бар. Ушун талакпагы негизи команда көп киши ушу талакпай иштейт да, ошону чыгарыш үчүн. Мисалы канча күндүк балдардын эмгеги, анан жөн эле жазып коюш, бу да башка нерсе. Бул жазылуулар болсо, жана азыркы хайп болуп аткан сөздөр жазылып чыгып аткан, алардын баасы 2 эсе арзан, мисалы булар биздикинен караганда, мисалы бул дизайнерскийге караганда да, аларды уже сатыкка чыгып баштады, уже бир жумадайдан ашып калды, уже чоң ири дүкөндөргө киргизип баштадык.